Ушул сиздер таап чыккан фактылар боюнча канча прокурор, канча милиция, канча соттор иштен бошотулган? Силердин корутундун негизинде. Bir misal қатар айтып кеттіңіз. Исағап Саматович, андай жоқ. Ешкім бошотылған емес. Анткени биз акт реагированияда омбудсменден айырмаланганыбыз ошол, биз бере албайбыз акт реагирования. Силер анда эмне кыласыңар? Жөн констатация кыласыңарбы? Анда бул центрдин эмне кереги бар? Эгерде биз силер мисалы үчүн кайсы бир факты далилдеп тапкандан кийин ошол адам укугу бузулуп, кыйноо фактылар далилденсе силер иш-чара колдоно албайсыңарбы? Биз кыйноо фактыларды далилдебейбиз. Биз эгерде мына алдына барып жүргүзүп атканда эгерде бизге кайрылып эметип калса, биз болгону сүрөткө тартып, өзүнүн арызын алып, макулдугун алып, прокуратура органдарына жиберебиз. Далилдеген уже прокуратуранын иштери болуп атат. Сиз 15-жылдагы туура маселе коюп кеттиңиз, ооба, биздики ошо биз ошо сиздин өзүңүз сөзүңүз эсимде, даже доследственный проверка өткөрө албайбыз да. Ошон үчүн биз превентивный механизм деп аталабыз. Нурдин Эсенов, силерге доследственный проверка кереги жок. Мисалы үчүн омбудсмендики деле андай доследственный укугу жок. Мен башканы айтып атам. Эгерде биз атайын мамлекеттик улуттук борбор түзгөндөн кийин ал борбордун жок дегенде прокурорго, милицияга, сотко кайрыла турган укугуңар бар. Аны мыйзам менен чектелген жок эч ким. Ошондуктан мага түшүнүксүз болуп турат. Анда силер статистический орган болсоңор, анда эмне керегиңер бар? Силерге адамдар арыз муну менен кайрылып атат да, мына менин баламды кыйнап атат, тепкилеп атат, ачка кармап атат деп, чара колдонгула деп суранат. А силер момундай депутаттардын алдына берип коюп, мына биз ушуну тактадык, чын эле ушундай болду деп бүтөсүз экен да. Чара колдонбойт экен да. Анда эмне кереги бар бул орган? Мен урматтуу төрага бир сунуш кылат элем. Эгерде ушул орган жетекчи айткандай эч кандай укугу жок болсо, ушул органды жоюу боюнча маселе көтөрсөк туура болот да. Эгерде эл аралык уюмдарга маалымат даярдасаңар, анда кереги жок андай орган. Аны сиз деле биз билебиз. Чечкиндүү бир орган болсо жакшы болмок эле да. Же булардын мүмкүнчүлүгүнү бериш керек. Экинчиден, Нурдин Эсенов, сиз абайлап сүйлөсөңүз, мына мен кесиптешим Алмамбет Шыкмаматов суроо бергенде, Насырканович суроо бергенде, сиз айттыңыз, закондо жазылбаптыр, уруксат эмес деп. Сиз качан ким үйрөттү сизди мындай? Закондо жазылбаптыр, уруксат эмес деп. Не, биз уруксат эмес деп бардык жазышыбыз керекпи? Калган бүт баары уруксатпы? Камера койгонго. Керек болсо туалетте отурганда тартып карап туруш керек ошол жерде. Камераны билесизби? Камерадан ал жерде бөлүнбөйт. Жаткан жер, уктаган жер баары бир жерде болот. Аны ошону камерага кайтып туруп сүрөткө тарткан кандай болот бул? Эмне себептен коюлган? Ал киши өз-өзүнө кол салып коркунуч бар беле? Же аны менен 15 киши отурабы? Же чын эле өмүрүнө коркунуч болсо, анда түшүндүрүп айтыш керек да. Бул жерде ушундай ситуация болуп атат деп. А жок, бул мыйзамга каршылык келбейт дегенибизге мен сизге суранат элем, экинчи кайталабаңыз. Биринчи кезекте Конституцияда адамдын эркиндиктери бар. Ал жерде жоопкерчилик бар. Түрмөгө камалат, ал жоопкерчилик. Бирок түрмөнүн ичинде адамдай жашаганга укугу бар толук. Эгерде ал суранса, мен коркуп атам, өмүрүмө коркунуч болот. Камера коюп бергиле десе, ал бир жөн. Хорошо, ушуга байланыштуу айтайлы. Кыргызстанда канча колония бар, канча камера коюлган, канча кишиге коюлган? Айта аласызбы? Камеранын ичинде. Андай маалымат жок, бул мен ойлоп атам ошол. Жалгыз гана бир камерага коюлган болуп атат да. Ооба. Ал жакшы эмес да. Бул эмненин белгиси? Ошондуктан эгерде сиз жооп бергенде мында так жооп берсеңиз жакшы болмок эле. Анан экинчи кайталабаңыз. Закондо тыюу салынган эмес деп. Конституцияда так жазылган. Адамдын укугу деген бар. Ар бир жанындын укугу бар. Ал администрация макулдугу менен коюшу мүмкүн. Ошол жерде жайгашкан, соттолгон адам, мен суранам, коюп бергиле десе коюлушу мүмкүн. Мени өлтүрүп коет деп, кысым кылат, коркутат деп, коркунуч болсо анда коюп бериш керек. Бирок ал деле убактылуу болуш керек. Мен ойлоп атам, сиз өзүңүздүн мондай докладдарды тийиштүү органдарга жөнөтүп, чара колдонууга аракет жасашыңыз керек. Алыңыз жетпесе, жогорку кеңештин депутаттары аркылуу, парламент комитет аркылуу, омбудсмен аркылуу, генералдык прокурор бар. Анын милдети бар да, көзөмөл кылыш.
Барып ойлоп атабыз биз генералдык прокурордун көзөмөл кыла турган бир гана кылмыш иштерди. Жок. Мыйзамдуулук сакталыш боюнча негизги көзөмөл прокурордун милдети болот. Ушуну эске алып, мен ойлоп атам, сиз толугу менен өзүңөрдүн милдетин аткара албай атасыңар. Сунуш беришиңиз керек. Же силерге укук көбөйтүп берели, же силерди жоюп таштайлы. Статистикалык коргондун кереги жок бизге. Мен сурап элем, жогорку кеңешке даярданганда сиз жанагындай фактылар боюнча жанагы силер кылган аракетиңердин жыйынтыгын айтып даярдансаңыз жакшы болот эле да. Рахмат, эске алабыз, Капсулович.